Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү, студияда Айзада Сулайманова. Алгач бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын негизги темалары менен тааныштырам. Баткен облусуна өзгөчө макам берүү каралууда. Аким Токтоналиев Жапаров менен соттошпой калды. Чек ара боюнча сүйлөшүүлөр март айында уланат. Өкмөт Баткен облусуна өзгөчө макам берүү жолун кароодо. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов кечээ түз эфирде билдирди. Ал аймактагы көйгөйлөрдүн курч экенин, айрыкча чек ара маселеси элдин жашоосуна кедергисин тийгизип жатканын белгиледи. Баткен облусунун жетекчилиги алмашты. Өмүрбек Субаналиев алдыга койгон тапшырмаларды так жазып белгилеп алды. Алар убагында аткарылат. Облуста кырдаал, оор, талаш аймактар бар деди. Облуста жашаган эл мен үчүн баатырлар. Биз азыр Баткенге өзгөчө аймак статусун ыйгарууну карап жатабыз, деди ал. Аким Токтоналиев Жапаров менен соттошпой калды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Аким Токтоналиев президент Садыр Жапаровду сотко бербейт. Бул тууралуу ал өзүнүн сот тармактагы баракчасында маалымдады. Ал президент менен акыйкатты талашып, даражасы көтөрүлгөнүн белгилейт. Аким Токтоналиев Садыр Жапаров КТРКга берген маегинде анын радикалдуу топтордун кызыкчылыгын коргогонун айтып, аброюна шек келтиргенин белгилеп, сотко кайрылмакчы болгон. Белгилей кетсек, Аким Токтоналиев Садыр Жапаровдун мурдагы жактоочусу. Кыргызстан Тажикстан менен чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү март айында улантат. Бул тууралуу өкмөттүн чек ара боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев брифингде билдирди. Анын айтымында Тажикстан менен чек аранын 60% боюнча макулдашуу бар. Учурда чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүн комиссиясынын жетекчиси Камчыбек Ташиев дарыланууда. Ал келгенден кийин сүйлөшүүлөр башталат, деди ал. Белгилей кетсек, өткөн жумада кыргыз-өзбек жана кыргыз-тажик чек арасында келишпестиктер катталган. Шайлоого 425 миллион сом сарпталат. 11 апрелде өтө турган жергиликтүү кеңештерге шайлоону каржылоо бюджеттен 425 миллион сом өлчөмүндө акча которулат. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Анын айтымында чыгымдар сметасы дүйшөмбү күнү Борш шайкомдун кезектеги отурумунда бекитилди. Жерлердеги добуш берүүнүн тилкелерин даярдоого, тизмелерди чыгарып, иш сапарларды каржылоого кете турган акча ушул сумманы түздү. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 апрелде өтөт. Жогорку окуу жайларда контракттын баасы арзандашы мүмкүн. Кыргызстандын өкмөтү жогорку окуу жайларда окуган студенттердин контрагынын баасын арзандатуу маселесин карап жатат. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Президент Садыр Жапаров тапшырма берген болчу. Биз ал боюнча иш алып барып жатабыз, деди. 2020 жогорку окуу жайлар мектеп окуучулары менен студенттери аралыктан окушту. Азыр деле онлайн форматта окуп жаткандар бар. Окуу жайлардын жетекчилери болжол менен 1000 сом эле жеңилдик беришиптир. Биз буга макул эмеспиз, деди Марипов. Ал чечим кабыл алынары менен маалымат берүүнү убадалады. Ушуну менен жаңылыктардын бүгүнкү түрмөгүн аяктайбыз. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.